Постоянно келебиз, постоянно клиентпиз. Мен Москвага келип иштеп баштагандан бери эле ушул чайканага келип тамактанам. Башка жактан деле тамактанабыз, бирок бияктыкы эмнегедир өзгөчөлүгү да, даамдуураак, тоюмдуураак. Достор, кафе 24-кө келип дам татып кетсеңер болот. Бул жакта парковка кенен, каалашыңарча токтотсоңор болот. Бул жерде жаңы ачылган мойка бар, бул жакта вулканизация бар, бул жакта магазин, дүкөн бардыгы бар. Мындай түз кетсеңер терминалды. Бул жак болсо Ленинградский шоссе 24 деп аты эле айтып турат. 24 саат бою иштейт, без выходных, без перерывов. Ассаламу алейкум жигиттер, кандайсыңар? Кутмандуу кушок кечиңер менен. Биз ушинтип биздин жигиттер менен жума сайын футболдон чыкканда ушу кафе 24-кө келип атайын ушу дамдуу беш бармагын жеш үчүн келебиз ушу жака. Каждый неделяда эле ушу жакта көрөсүңөр бизди. Ана кандай экен немеси? Тамагы кандай? Бир отзыв айтып койгула да. Биздердин туугандар, Көрүүчүлөргө, туугандарга. сол иштериңер жакшыбы? Бул жак жакшы. Беш бармак абдан даамдуу. Тамактар негизи эле бардык эле тамактар даамдуу. Колго жазылат, ишеничтүү дегендей. Ошол жакшы отзывдар бар буюрса, балдарды айтып туруш керек. Постоянно келебиз, постоянно клиентпиз. Мен Москвага келип иштеп баштагандан бери эле ушул чайканага келип тамактанам. Башка жактан деле тамактанабыз, бирок бияктыкы эмнегедир өзгөчөлүгү да, даамдуураак, тоюмдуураак дегендей. Ошол тамактар, кухнялары таза, обслуживание персоналы да жакшы. Чисто кыргызский, да? Чисто кыргызский кухня. Ошо балдар силер дагы эмеңер болсо айтып койгула. Ушул беш бармакты жейин деп биз Москванын аркошунан келебиз. Мындай айтканда среда күндөрү келебиз да. Среда күнү. Бул жерде өтүп калсак, мимо өтпөйбүз, киребиз. Закасталбай келишет. Обедпи, ужинпи киребиз. Те жактан бери. Тамактын даамына сөз жок. Бул жердин дагы бир тамагы бар, жакшы тамагы. Жаркое деген тамак алды. Жакшы тамак. Ошондо попробовать этсеңер болот. Бардыгы эле тамактары жакшы. Бардыгы ошо колго жазылгандай, мындай домашний да, аябай. Өзүңөр көрүп тургандай. Жакшы, тоюмдуу. Сон. Бодра чуштар менен дегендей, орусча айтканда. Жегенде арманда, жебегенде арманда да. Ошол. Чочун бала бирдеке деп койбойбу. Чочун жигит сүйлөп койсун. Чочумалар деп койбойбу? Ырдаганды билсе. Эмне деп айтабыз? Ошол тамактары сонун, жакшы. Барыңыздарды чакырабыз. Кафе 24 деген сторону Шереметова келип бараткан жакта. Ошол мындай бардык тамактары даамдуу деп ошону айта алабыз. Келиңиздер. 24 саат бою иштейт бияк, күнү түнү. Өзгөчөлүгү ошол. Анан да парковкасы менен эң башкысы. Жанында мойка бар, парковкасы менен шиномонтаж бар. Ошо давний турмушталар. Так аэропорт бар. Жактан Аэропорт Шереметьевого жакын. Аэропортко БЦ терминалга барып заказ алып келип. Проводник алдыңарбы, гана көргөзүп койгулачы таксометриңерди. Таксометр ачылып. Ошо проводник алып туруп, тамак ичип, проводник алып туруп анан кийин. Удобный да таксистергечи. Ошо специально таксистер үчүн жалаң эле көбүнчө таксистер келет, мындай деле семья менен, үй бүлө менен келип дамдуу тамак жеп кетсеңер болот. Банкетный залда бар тиякта айткандай, азыр эми чуп болуп калды го дейм. Жай мезгилдеринде. Анда эле жылытып коюп коюш керек, заранее заказ берип неметсечи. Эмелерде ушактан өткөрсөңөр болот, жакшылыктардычы. Тамак турмушталар. Ошо көп эле, негизи көп эле. Тамактар даамдуу эң башкысы. Таксистерге үчүн удобный жер да. Удобный жер. Сый урмат менен мамиле кылышат. Вот ошондо. Эң башкысы. Өчүн турмуш эткен. Жок, нормально сүйлөдүң. Сүйлөгөн адам керек да, негизи ушундай. Негизи бул жак бул видеону как реклама катары эмес, как сунуш катары тартып атабыз. Келип кетсеңер мындай өкүнбөйсүңөр да. Обязательно сөзсүз кайрылып, бир жолу бир кирип алгандан кийин анан постоянно дайыма келип постоянный немеси болосуңар да, посетитель болосуңар бул жактынчы. Биз да ушинтип бир жолу келип ана ошо бойдон калып калдык го биякта. Ошо жигиттер, тамагыңар таттуу болсун.
Силер да комментарийге жазып коесуздар да бул жака келдиңер беле, келген эмес белеңер